Финансовый ийгилик биздин үйүбүз болсо, мунун фундаменти ой жүгүртүүбүз, подсознание, ички ишенимдерибиз. Ал эми стенасы билимдерибиз, навыктарыбыз. Ал эми крышасы инвестиция. Ошондуктан фундаменти, стенасы жок крыша сала албагандай эле навыктарыбыз, билимдерибиз жок, инвестиция кылуу кыйын болот. Туура тандаганды билишпейт, анткени билими, опыту жок болсо. Билим алуу керек, продажага үйрөнүп алуу керек. Сатуу, ошо продажа, ийгиликтин эң керектүү навыгы. Грамотный переговор кылганды билүү керек. Өзүңдүн билимиңе салган инвестиция доход алып келет. Навык чоң доходдорду алып келет. НЛП курсун окуп алуу керек. Инвестициянын түрлөрү, жалпы билим. Биздин задача инвестицияны изучать этип, өзүбүзгө душабызга жакканын тандап алышыбыз керек. Мага эмне жагат? Менин эксперттүүлүгүм кайсында? Менде кайсыл рынок? Ушул суроолорго жооп беришибиз керек. Любой инвестицияда четкий стратегия керек. Рискти эсептешибиз керек. Бир дагы инвестиция 100% ийгиликти гарантия кылбайт. Инвестициянын түрлөрү. Биринчи, өзүңө инвестиция кылуу, билим алуу. Бул эң башкысы. Бул 100% иштейт. Экинчи, недвижимостька инвестиция, арендага берүү. Рискти эсептеш керек. Үчүнчү, трейдинги на бирже, ценные бумаги, акции, облигации. Төртүнчү, тендер, активный же пассивный инвестор. Бешинчи, бизнесте доляга кирүү. 3-4 жыл бизнесте болуу, отчетун текшерүү керек. Алтынчы, автоматы, шоколаддын, напитоктордун автоматтарын коюу. Лондондо Зонт очкиндагы автоматтары бар экен. Жетинчи, аэропорт, шоппинг центрлерге массаж креслону коюу. Сегизинчи, кофе автоматы. Тогузунчу, коммерческая недвижимость. Недвижимость сатып алып, аны арендага сдавать этүү. Мисалы, салон красоты сыяктуу. Онунчу, холодильниктер, промышленный морозильниктерди арендага берүү. 11-чи, транспортный техника. Экскаватор, бетономешалка, курулуш техникалары, трактор, копалка, ушуларга инвестиция кылуу. 12-чи, складские помещения. Бир нерсени сактаганга складтар, кампалар. 13-чү, автомобилдер, машиналар, таксовать эткендерге мисалы. 14-чү, банкоматтар. Ушуларга да инвестиция кылсак болот экен. 15-чи, рекламный шиттерге. 16-чи, велосипедтерге. 17-чи, арендага кийимдерди берүү. Костюмдар, маскарадный, дизайны кийимдерди балдар үчүн жана чоңдор үчүн ушуларга сдавать этүүгө. Ушуларга инвестиция кылсак болот экен. Инвестиция кылууда рискти азайтуу үчүн эмне керек? Биринчи, мышление инвестора. Хладнокровный расчет. Бардык факторлорду эске алуу керек. Риск менеджмент жасоо керек. Жеңишке настрой болуу керек. Көбүнчөсү ийгиликсиздикке настрой болуп алышат. Экинчиден, катуу иштегенге даяр болуу керек. Үчүнчү, так иштелип чыккан пландын стратегиясы болуу керек. Рынокту билүү керек. Төртүнчү, наставник керек. Совет бере алган, ошо менен заниматься этип жүргөн адам керек. Минустарын көрсөң, минуска эле зацикливаться этип калбаш керек. Же жакшы жагын эле зацикливаться этпеш керек. Баарын за и против эсептеп, хладнокровный расчет кылуу керек.